Эртең 22 июнда улуу ата мекендик согуштун башталганына 75 жыл толот. Анын алкагында уюштурулган биз миллиондогон панфиловчыларыбыз эскерүү вактасынын кезеги Кыргызстанда. Бүгүн Панфилов районундагы генерал-майор Иван Панфиловдун эстелигинде эскерүү иш-чарасы өттү. Кененирээк кийинки материалда. Биз миллиондогон панфиловчыларбыз. Мындай аталыштагы эскерүү вактасы Оренбургда башталып, бир канча жерде өтүп, кезек Кыргызстанга келген. Иш-чара ноябрь айына чейин өлкөнүн бардык жеринде өткөрүлөт. Анын негизинде Панфилов эстелигинде эскерүү иш-чарасы өттү. Мен колумдагы сүрөттө бул Клочков Василий Георгиевич, бул военный комиссар болгон 4-ротада кызмат өтөгөн. Мне было 13-14 лет. Мен ал кезде 13 жашта болчумун. Башында колхоздо иштеп жүрүп, акыры согушка алып кетти. Бирок бактым бар экен. Ушул тынчтык жашоону көргөнүмө сүйүнөм. Согуш башталганда кыргызстандык жана казакстандык жарандардан уюштурулган 316-аткычтар дивизиясына генерал-майор Иван Панфилов жетекчилик кылган. Эскерүү вактасы Панфиловдун эстелигинде башталып, ага Баатырдын небереси да келген. Я увидела, я была потрясена вот такой монументальностью. Мен бул эстеликти көрүп абдан сүйүнүп жатам. Анткени алардын эрдиктерине татыктуу тургузулуптур. Бул эми кылымдар бою сакталат да, ошондуктан жаш муундардагы ата-бабаларыбыздын эрдигин унутпай эскерип турушат деп ишенем. А это очень скоростные курсы, потому что шла война. Эскерүүдөн кийин Казакстандан келген өкүлдөр ошол эле айылда жайгашкан музейге барып, панфиловчулардын өмүр баяны, алардын согуштагы эрдиктери менен таанышты. Айназ Кадырова, Элдияр Асанбаев, Коомдук, 1 канал.